Минкап Бишкек шаарында тыгындарды азайтуу боюнча конкреттүү сунуштарды иштеп чыгуу үчүн түзгөн комиссияга берилген мөөнөт 15 күндөн кийин аяктайт. Тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү кирген топ 3 ай ичинде Борбор калаанын жолдорундагы абалга терең талдоо жүргүзүп, тыгындардын пайда болушунун себебин аныкташы керек. Ошондой эле чет өлкөлөрдүн тажрыйбаларын колдонуу боюнча сунуштарды даярдамак. Комиссиянын иши тууралуу азырынча маалымат жок. Ал эми жыл башында кала бийлиги быйылкы жылга карата планын ачыктап, негизги багыттарды белгилеген. Анын ичинде тыгындарды азайтуу үчүн заманбап ыкмаларды колдонуу, экологиялык абалды жакшыртуу, тагыраагы ышты азайтуу жана башаламан курулуштарга каршы күрөштү күчөтүү. Бул иштерди айтып коюу оңой болгону менен, мэрия азыр ар тараптан кыйынчылыктарга, тоскоолдуктарга тушугуп жатат. Алсак Айтматов проспектисин кеңейтүүдө жергиликтүү тургундар менен активисттердин нааразычылыгына кабылды. Алгач жол боюндагы картайган теректерди кыя баштаганда экологияны талкалап жатасыңар деп чыгышты. Мэрия болсо 200дөн ашык даракка кеминде 60 жыл болгонун, жарандарга коркунуч жаратып калганын айтты. Ал эми алардын ордуна башка жерлерге 15 миңдей көчөт отургузулат деп бодолду. Эми болсо жолду кеңейтүүдө 66 үйдөн короо жайын алдырууга туура келүүдө. Кала башчысынын айтымында 1997 жылы ушул тилкелер тургундарга берилип жатканда кийин көчө кеңейтилип калса, мамлекетке алдынары эскертилиптир. Жашоочулар болсо буга макул эмес, анткени кызыл китебибиз бар деп жатышат. Эки тарап мунасага келеби, азырынча белгисиз. Бирок Бишкекте жер тилкелери башаламан, ой келди берилип, кызыл китептер каалагандай таратылып, тармакта коррупция гүлдөгөнү жашыруун эмес. Азыр бийлик так ошол мыйзамсыздыктын азабын тартууда. Укук коргоо органдары териштирсе, бир топ киши камалчудай. Айтайын дегеним, азыр Бишкек бийлиги кайсы маселени чечүүгө киришпесин, сын пикирлер менен коштолууда. Бирок коюлган пландар, чийилген долбоорлор ойдогудай ишке ашса, жакынкы жылдары көп көйгөйлөр чечилип калчудай. Борбор маршруттук таксилерден арылып, окшош автобустар жүрө баштады. Коомдук транспорттун жетишсиздиги дагы деле бар. Толук камсыз кылуу үчүн дагы алынат деп жатышат. Жыл сайын бир нече чакырым жол жасалып, көчөлөр кеңейтилүүдө. Эң башкысы, канча жылдан бери быкшып түтөп турган Таштанды полигонунда өрт өчүрүлүп, азыр жаңы завод курулуп жатат. Күнүнө 1000 тонна таштандыны кайра иштетүү менен электр энергия өндүрүлөт деп турушат. Эми ошол жерде эле акыр-чекирди иргөө системасын киргизүүгө президент 100 миллион бөлдү. Бишкекти заманбап шаарга айлантуу боюнча дымактуу пландары тууралуу кийинки материал. Жаш гвардия бульвары Жибек жолу көчөсүнөн Бөкөнбаев көчөсүнө чейинки бөлүгү толук оңдолот, бирок жарандарга ыңгайсыздык жаралбашы үчүн этап менен жүргүзүлөт. Учурда бульвардын Бөкөнбаевден Москва көчөсүнө чейинки бөлүгүнүн батыш тарабы жабылды. Ортомчу компания жеринде иш алып барып жатат. Бул көчөгө калыңдыгы 11 сантиметр болгон асфальт басылмакчы. Бардырларды алып туран фрезовать этип, асфальттын үстүн сейрип, бардыр коюп анан үстүнө кайра асфальт салабыз да. Общий 2 чакырым жол жасалат. Бизде срок негизи жайдын аягы ушу жылдын аягы. Анан биз өзүбүз ойдобуз жайдын ортосу менен бүтүрүп беребиз деп жеттерекчи. Жаш гвардия бульварынан тышкары каланын дагы 2 көчөсүндө оңдоо иштери башталды. Жибек жолу проспектисинин Лермонтовдон Будённый көчөсүнө чейинки бөлүгүнүн түштүк тарабында асфальтты сыыруу иштери жүрүүдө. Ага байланыштуу унаалар бул жолдун түндүк тарабы менен каттайт. Мындан тышкары Медеров көчөсүнүн 7-апрелден Юнусалиев көчөсүнө чейинки бөлүгү да оңдолууда. Маалыматтар боюнча Борбор калаада быйыл жалпы 8 жол реконструкцияланат. Лев Толстой көчөсү Ибраимов көчөсүнөн Жаш гвардия бульварына чейин, Акунбаев көчөсү Жукеев Пудовкин көчөсүнөн 7-апрель көчөсүнө чейин, Москва көчөсү Жаш гвардия бульварынан Фучик көчөсүнө чейин, Шабдан Баатыр көчөсү Курманжандатка көчөсүнөн Лермонтов көчөсүнө чейин, Курманжандатка көчөсү Чүй проспектинен Жибек жолу проспектисине чейин жол тилкелери толук оңдоп түзөөдөн өтөт. Азыр Медеров көчөсү жабылып турбайбы? Акунбаев көчөсүндагы планда да быйыл ал көчөнү экөөнү параллельно жаап салсак, эки көчөнүн тең теге тыгын пайда болот да, ошон үчүн Медерованы бүткөндөн кийин Акунбаевди жаап, ошондой мындай бири-бирине ыңгайлуу кылып жаппай, ошондой график түздүк да. Бул бүгүн мартта башталды. Биз ошо болжолдоп атабыз. Ошо октябрдын, ноябрдын башына чейин толук кандуу баардык көчөлөрдү, 8 көчөлдү бүтөбүз.
Муну менен катар Манас эл аралык аэропортуна баруучу жолду реконструкциялоо иштери жүрөөрү белгилүү болду. Буга катар эле Аламүндүн дарыясынан өтүүчү 3 көпүрө жана 4 жаңы автожол курулмакчы. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 25 мартта Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевди кабыл алган. Анда өлкө башчысынын тапшырмасы менен Бишкекте автоунаа жолдоруна байланышкан долбоорлорду ишке ашырууга 4,5 миллиард сом бөлүнгөнү белгилүү болгон. Ошол эле сумманын алкагында ушу 4 көчөнү баштайлы деп турабыз. Биринчи көчө бул АОЗ көчөсү, Анкара көчөсүнөн Сука Батыр көчөсүнө чейин. Бул жаңы көчөдө салынып турган жаңы проекттер, долбоорлор. Андан тышкары Ахунбаев көчөсүн, Достоевский көчөсүнөн ошол өйдө чыгарып аткан АОЗ көчөсүнө чейин кошмой, и Сука Батыр көчөсү бар. Аны дагы 7 апрелден ушу АОЗ көчөсү менен кошоп, бул үчөө тең жаңы көчө болот. Ал жакта эч кандай жол жок. Жаңы долбоорлор, жаңы көчө болот. Мындан тышкары Токтоналиева көчөсү бар. Масалиева көчөсүнөн Айтматов көчөсүнө чыгартылган. Анын долбоору бүтүп калды. Жакын арада бул көчөнү жабабыз, ал көчөнү баштайбыз. Мындан сырткары Бишкек шаарындагы ички жолдор да оңдолууда. Былтыр 50 чакырымдан ашык жолго асфальт төшөлгөн. Республиканский көчөсүндө турабыз. Бул жолубуз биздики былтыркы жылкыдан баягы орусча айтканда переходящий объект. Бул Жибек жолу проспектинен баштап тиги Чоң Чүй каналына чейин бизде каралган. Бүгүнкү күндө ошо жашоочулардын баягы кызыл чийинен чыгып кеткенде байланыштуу бул объектибиз толук кандуу бүтпөй калган. Өзүңүздөр байкагандай мына заборлор менен жылдырып, быйылкы жаздын алды менен ушу көчөбүздү баштап атабыз. Белгилей кетсек, Борбор калаада жол транспорт инфраструктурасын жакшыртуу аракети көрүлүп келет. Өткөн жылда бир катар негизги жолдор заман талабына ылайык реконструкцияланып, кыймылга ачылган. Бишкек шаарынын тургундарына жана конокторуна ыңгайлуу шарттарды түзүүгө аракеттер көрүлүп, бир катар ири долбоорлор ишке ашырылууда. Алардын бири калаада курулуп жаткан таштандыларды утилдештирүү аркылуу электр энергиясын өндүргөн завод декабрь айында толук ишке кирет. 目前正在办工作签证的这个星期。 Жабдуулар келе баштады. Келгенин четинен орнотуп жатабыз. Дагы 40тан ашык жумушчуга виза алып атабыз. Апта соңу менен алар да келип калышат. Жумуш кызып күчөгөн учурда 500дөн ашуун адам тартылат. Курулуш иштери план боюнча өз мөөнөтүнөн кеч калбай уланууда. Алдыңкы технологияларды, заманбап өндүрүш процесстерин, жогорку сапаттагы жабдууларды жана башкаруунун натыйжалуу ыкмаларын колдонуу менен биз бул долбоорду бүткүл Борбор Азия аймагы үчүн үлгү кылабыз. Экотехнологиялык заводдо күнүнө 1000 тонна таштанды кайра иштетилет. Бара-бара өндүрүш кубаттуулугун көбөйтүп 3000 тонна таштандыны кайра иштетүү пландалууда. Бишкек шаарынан күнүнө 1000-1200 тонна таштанды чыгаарын эске алганда, заводдун ишке кириши менен көкөйгө тийген көйгөй биротоло чечилгени турат. Куда должны были захораниваться те отходы, которые поступают ежедневно? Эми таштандыны төгүп же көмүп деген болбойт. Жада калса заводдон чыккан күлдү кайра иштетүү да каралууда. Тагыраагы күйгүзүүдөн чыккан калдык күлдөн курулуш материалдары алынат. Ошентип айлана чөйрөдө таштанды топтолбой толугу менен жок кылынат. Учурдагы таштанды полигону толугу менен рекультивацияланып, ордуна бак-дарак отургузулат. Азыр үйүлгөн таштандынын бийиктиги 45 метрге жетип, аянтуу 13 гектардан ашкан полигон ашыкча жүктү батыра албай калгандай абалда. Белгилей кетсек, таштандыны кайра иштетип, электр кубатын алган мындай ири ишкана Борбор Азияда биринчилерден болуп курулуп жатат. Тегек четиндеги дагы аймактар бизге өткөн. Азыркы тапта ал жакка дагы кайрылып аткандар көп. Ошол заводдун аймагында дагы өзүнүн ошол ишин баштайбыз дегендер дагы аябай көп болот. Ал жакты негизи биз технологический зона кылайын дегенбиз да. Ошол тап менен азыр иш жүргүзүп атабыз. Азыр дагы 1-2 буюрса заводдорду куруубуз деп ошонун башында турабыз. Мындан сырткары бир канча жылдан бери каралбай кароосуз калган социалдык объектилер чекесинен калыбына келтирилип, жаңылары курулууда. Бишкек мэриясы селекциядагы бул бала бакчанын имаратын кайрадан оңдоп түзөөнү колго алган. Ошондо 30 жылдан ашык убакыттан бери бала бакчасы жок жашап келе жаткан аталган айылдын тургундары 3 айдан кийин жаңы бала бакчалуу болот. Ички жасалгылоо жумуштары жана ошондой эле сырткы фасад жумуштары, жасалгылоо жумуштары жүрүп атат. Азыркы учурда сырткы инженерлик сеттер толугу менен бүткөрүлгөн, ички система отоплениясы жана ошондой эле терезелери орнотулуп, чатырчасы жаңы жасалып, бүгүнкү күндө толугу менен бүткөрүлдү.
Бул болсо Свердлов районунун Ак Бата конушундагы 660 орундуу жалпы билим берүү мектебинин курулушу. Билим уясы бүткөндө ушул кезге чейин 2 эсе көп окуучу окуп келген конуштагы жалгыз мектептин жүгү да түйшүгү да азаят. Кудайым буюрса бул сентябрларга бүтүрүп беребиз деген. Материалдын сапаты жөнүндө айтып кетсек, аликовонт российский, өрткө туруктуу ламинант, пластиковый терезелерибиз, алюминий эшиктерибиз уже жасалып атат. Ордо каладагы Тоголок Молдо көчөсүндө курулуп жаткан Дөлөн Умурзаков атындагы стадиондун кичи спорттук аренасынын курулушу болсо ортолуп калды. Бишкектин чок ортосундагы курулуш жайдын башталышы менен толук аяктап калат. Уникалдуу объектинин үстү жабык болуп, 4 мезгилде тең ири иш-чараларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Курулуш азыркы учурда подвалы железобетон менен бүттү. Полный бүт бардык каркастары бул металлический каркас менен, горизонтальный, вертикальный связьдар менен фермалардын бардыгы тең азыркы тапта бүт 100% бүттү. Азыр эми стеналары сэндвич панели менен жасалат. Бул объектилер ушул тапта Ордо калада курулуп жаткан социалдык имараттардын айрымдары гана. Былтыр 10 бала бакча, 2 мектеп жана 2 саламаттык сактоо объектисин колдонууга берген Бишкек мэриясы быйыл андан да көп социалдык объектилерди бүткөрүүнү колго алган. Белгилей кетсек, шаардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жана инфратүзүмүн жакшыртуу боюнча өлкө башчысынын тапшырмасы бар. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24, Жума жыйынтыгы.